Мынакей достор, бул Оштогу Борборлук базардын жанындагы эски автовокзал. Бизди ушул жерге кызматка чакырган, азыр киребиз. Мына ушул зданиянын ичинде швейный цех сатылат экен. Азыр мен көрсөтүп кетейин, азыр ошол зданиянын түбүнө барып кантип таап аласыздар. Мынакей зданиянын алдына келдик достор. Келгенде мына жерде азык-түлүк дүкөнү деп турат мынакей. Ушул дүкөндүн нар жагында мына ушул тепкич менен эле чыгып экинчи этажга чыгабыз достор. Так, экинчи этажга чыгып эле түз барганда эң акырындагы оң жактагы эшик. Мынакей достор, биз чыктык. Азыр ошол чакырган жерге келдик. Мына бул эски Оштогу эски автовокзал. Ушул жерден Лаглан, Көлдүк, Ноокат ошол жактарга маршруткалар, таксилер кетет. Азыр биз ошол бизди чакырган жерге киреличи. Мынакей келип калдык достор, бизди күтүп алышты окшойт. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысыз бе эжеке? Ушул жер ба? Ушул жер. Мына достор, мынакей ушул машиналар, ушул цех сатылат экен. Канча машина бар эже бул жерде? Бул жерде общий прямой строчка 7 штук, 2 пятинитка бар. Пятинитка деген эмнеси ал? Пятинитка дегени бул түбүндө немелерди. Бул 2 машинка. Ушулар кыркып, токуп кетет. Бул жер иштеп аткан элеби? Бардыгы иштеген машиналар? Машиналардын бардыгы иштейт. Буга чейин иштеп эле аткан, цехти караган эч ким жок. Сатыкка коюп атабыз. Жакшы. Бул жерде арендада турасыздарбы? Арендада турабыз. Аренда канча сом? Аренда 4,5 миң. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 машина бар экен да? 9 машинка арттагы. Бул жакта дагы бирөө бар экен аркада. Так, мына ушундай достор, ушул цех сатылат экен. Бул жерде немелер барбы? Шарттар, туалет, суuку, Ооба, туалет суусу бар жакында. Бул жерде туалет бул жакта экен. Ал жак тартпай эле коеюн. Суу чыгат да? Суу чыгат. Жакшы. Мынакей достор, ушундай экен көрүнүшү. Примерно квадраты бир 4кө 4 окшойт го. 16-20 квадрат чыгып калат экен цехтин ичи. Бул жерде Машинка койсо деле болот. Дагы машина койсо болот экен да? Место бар экен достор, мына ал жер бош экен мына. Мурда иштетип аткансыздарбы? Мурда иштетип 4-6 жылча иштеттик бул жерде. Иштешкен заказчиктер дагы бар. Эгер мисалы цехти ачам десе, адамдар алып, мен ошол заказчиктер менен деле тааныштырып коем мисалы. Просто биз иштеткен адам жок, буну сатып жатабыз. Эгер болбосо иштетмекпиз да. Неме кимдерге тигип берип аттыңар? Эмнелерди тигип аттыңыздар? Биз в основном мужской рубашкаларды, именно эркек кийимдерин тигип аттык. Базарга элеби же? Базарга. Россияга кетип аткан, Кара Суу, Бишкек. Жакшы. Мынакей достор, даяр бизнес экен. Свет, суусу, ажаткана бар экен бул жакта. Ажаткана бул жакта экен. Дагы эмне керек эми бул жерде? Жылуулук кандай? Жылуулук анал печканы сай алышабы? Печка өздөрү сай алса болот. Жакшы. Мынакей достор, машиналар даяр экен, иштейт экен. Келип эле бут менен иштейт да булар,
Ушул жерде бизнести баштасаңыздар болот экен. Эгерде кимде ким издеп ушундай бир комната, бир место болсо жакшы болот эле деп издеп жүргөндөр көп да, бизде бизнес баштайбын депчи. Ошондой бизнес баштай турган ишкерлер болсо, келгиле мынакей. Келип, сүйлөшүп, келишип иштеткиле. Мынакей достор, айтылыш баасы 200 000 сом деп атат экен. Дагы келишип, өзүңүздөр байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Биз экранга номерлерин калтырабыз, WhatsApp байланыш номерлерин. Мынакей достор, места кеңир экен бул жердечи. Мына жерге дагы бир 2 машина койсо болгудай, же 3 батабы. Ушундай достор. Эгерде жаккан болсо, көңүлүңүздөргө туура келген болсо, өзү дагы мына базарга жакын жерде, мен жогоруда айтып кеттим, жайгашкан жерин. Ушундай достор. Биз кайттык анда достор. Бул жерден жанагы экинчи этаждан чыгып келатканда, бул жакта дагы бир коңшу цех бар экен. Мына кыздар иштеп атышат. Ошондой достор. Анда эмесе каналга катталып, лайк басып, комментарийлерди калтырып кеттиле, дагы эмнелерди тартып киргизип берейле.